үчүн туруктуу аракеттер, эмне үчүн туруктуулук маанилүү деген темада бир аз кеп салып берем. Бул нерсеге оюма келгенин себеби акыркы балким Инстаграмда баракчамды көрүп турган болсоңор эмнени айткым келгенин билет болушуңар керек. Азыр түшүнүп аңдап атасыңар деген ойдомун. Себеби жакын арада мен өзүмдүн кыргызча күндөлүк аттуу китебимди чыгаралы деп ойлоп отурабыз. Ал бир күндө отуруп эле жазып койгон нерсе эмес. Акыркы 3-4 жылдын ичинде жазган күндөлүктөрдүн арасынан иргеп, мага жаккандарын, жолдошум Арстанга жаккандарын тандап, ошол эле учурда окурмандарга жаккандарын тандап, иргеп, анан чогултуп бир китеп кылып чыгаралы деп отурабыз. Анан китеп жазам деген нерселер менин оюма такыр келчү эмес. Себеби жазып баштаганда баары эле ар бир адамды билбем, балким меники өтө көбүрөөк болушу мүмкүн да, өзүнө ишенген дагы да эмес, мындай өзүмдүн эмгегимди бир аз баалап алган сыяктуучу. Анан мен кантип эле китеп жазмак элем, качан китебим чыкмак эле деген сыяктуу баары бир айтып койгону менен өзүм ишене алчу эмесмин. Анан бирок карап отурсак, акыркы 4 жылдын ичинде 500-600 күндөлүк жазып салыптырмын. Анан жанагы кээ бир жазуучулар бир китепти жазуу үчүн 4 жыл коротот, 5 жыл коротот деген нерсе ушул турбайбы? Көрсө күндө тынымсыз бир канча сааттан бөлгөн, бир канча мүнөттөн, бир канча сааттан бөлгөн убакыттардын баардыгы бирип келип анан бир жыйынтыкка алып келет турбайбы деген нерсени жакын арада эле түшүндүм. Өзүмдүн китебимди баарын бир жерге чогулткандан кийин анан көрсө ошол нерсе буга чейин деле өзүмдүн кесиптик финансы дүйнөсүндө жасап аткан ийгиликтеримди деле баары бир ойлоп койгон максатыңа жеткенден кийин, ошол күнү жеткен максатыңа жеткен күнү, ошол тилектериң орундалган күнү деп анандай бир кандайдыр бир деңгээлде бир күндүк жеңиш сыяктуу, ошол бир эле күнү бир эле кадам таштап жетип койгон сыяктуу сезиле берчү да. Анан көрсө анын аркасында менин бала күнүмдөн бери тынымсыз күндө талбай, күндө жадабай, күндө кыялым үчүн чуркаган, жасаган аракеттеримдин жыйынтыгы турбайбы деген нерселер да толук чын эле акылыма келип сиңди да. Анан бул нерсени айткым келгени, көпчүлүк кишинин ийгиликтери, көпчүлүк кишинин жетишкендиктери өзгөчө азыр соц тармактарда бөлүшүп койгон аябай оңой болуп калбадыбы? Мисалы бир жерге окууга өтсө, же бир жерге жаңы жумушка кирсе, же бир нерсе утуп алса, жеңсе, анан ошол эле күнү ошол болгон жыйынтыкты эле бөлүшүп коюп, анан аркасында канчалаган эмгек бар экенин, канчалаган көз жаш бар экенин, анын аркасында канчалаган мен бул нерсени кыла албайм деп токтоп, сынып, бирок кайра талбай, менин кыялымды сатпайм мен эч качан деп анан өзүн кайра тургузуп, кайсы жерде калган болсо ошол жерден улантып кетип жаткан жолумду эч ким көргөзбөгөн үчүн анан жыйынтык, ийгилик, жетишкендик, уткандык бир нерсени бир күндүк, керек болсо инстаграмдык бир посттук же бир видеолук нерсе катары көрүп калган турбайбызбы? Анан соц тармактар биздин жашообузга келгенине көп болбоду. Анан дайыма эле жакшы нерсебиз болсо бөлүшөбүз го, баарыбыз эле табигый нерсе. Анан азыркы жашоонун дагы бир талабыбыз болуп калгандай болуп калды. Анан ушул нерсени өзүм түшүнгөндөн бери, ушул нерсени өзүм аңдагандан бери, анан ошондой бирөөлөрдүн ийгиликтерин, жетишкендиктерин көргөндө, анын аркасында канчалаган эмгек жатканын, канчалаган тер жатканын, канчалаган ый жатканын өзүм түшүнгөндөн кийин, ишенесиңерби, эч кимге кандайдыр бир көрө албай, же болбосо ошол нерсеге бул жетип алган турбайбы, менде эмне жок деген сыяктуу сезимдерим калбай, чын жүрөктөн мындай кубанганга үйрөнүп калдым да. Бул мен үчүн, бул жан дүйнө тынчтыгын табуу үчүн бул абдан сонун жетишкендик да мен үчүн. Анан бизге дагы мынтип айтып коет го, бак, дөөлөт адамдын башына топтой болуп бир келет, анан ошондон ары кармап калсаң кармап калдың, кармасаң жок деп. Анан бул нерсени дагы азыр ойлоп көрсөм, адамдын эң жөнөкөй эле мисалы менин чыгармачылыгым тууралуу айтып кетсек, мисалы өзүмдүн оюмду, жеке тажрыйбамды бөлүшөйүн. Мисалы 1% Кудайдан мага жазсын деген шык, эргүү, талант берген болсо, анан калган 99% көрсө менин эмгегим турбайбы деп, анан ошол нерселерди аябай түшүнүп, бак дөөлөт деген Кудай мисалы сага дөөлөттү, 1% талантты, мисалы ырчыга үндү, ошол эле учурда мисалы мугалим, математик болсо, ошондой эсеп чотту биле тургандай, акылды бере турган болсо, анан калган 99%-нын баардыгы сенин өзүңдүн эмгегиң турбайбы, көрсө аракеттериң турбайбы деген нерсени түшүнүп, анан
ушул сыяктуу кылып чечмелеп силерге айтып бергим келди. Анан айткым келгени жана ийгиликти биз мындай түз сызык катары көрөбүз го, мындай барс туруп туруп эле жете кала турган сыяктуучу, бирок көрсө ийгилик деген аябай көп, мындай түз эч качан билинбеген, керек болсо улам ылдый түшө турган, кайра көтөрүлө турган жол болуп келип отуруп, анан бир күнү ийгилик мындай узун түз сызык болуп келип отуруп, анан бир күнү өйдө карай көтөрүлөт экен да. Анан ошол жерге чейин жеткенге чейин анан биз тажап, мен жеткиче бул кыялына жетип бүтүптүр, мен жасайын деп аткан нерсени жасап салыптыр деп, анан дайыма максатыбызга, кыялыбызга кетип баратканда тегерегибиздегилерди ойлоп, тегерегибиздегилерден таасирленип, анан күнүмдүк ар бир күнү жасай турган туруктуу аракет керек экенин, кыялга жетиш үчүн деген нерселерди унутуп коет экенбиз да. Менде ошондой сыяктуу сезим болчу. Анан өзүмө ала турган эң чоң сабак ушул китебим, ушул алгачкы китебим, мен жазуучулукка болгон жолумдун башталуусу мага абдан чоң өмүр бою мындан ары да канча жашаганым да маңдайыма жазганым, маңдайыма жазылса керек Кудайдан. Анан өзүмө алган эң чоң сабагым, буюрса мындан кийин өзүмө кийинки китебим болобу же карьерамда, финанс тарабында койгон максаттарым болобу, эгер ошол максаттарымды койгон болсом, ортодо талбай күндө майдадан болсо дагы, 1 мүнөттөн болсо дагы, 2 мүнөттөн болсо дагы аракеттеримди жасай беришим керек экен деген нерсени түшүндүм. Эл аралык деңгээлде чоң жазуучу болгум келчү, бирок ал нерсе кандай жасалат, качан жазуучу болом, качан менин китептерим чыгат деген суроолор мени дайыма уктатчу эмес да. Анан азыр ойлоп көрсө күнүмдүк аракеттер экен ошол туруктуулук. Ар бир күнү абалың кандай болсо дагы, маанайың кандай болсо дагы, ошол максатың үчүн жасаган туруктуу аракетиң талбай, жыгылып, тажап, бул нерсенин кереги жок, кана ийгилик, кана жыйынтык деп өзүңдөн сурап, өзүң жеп баштаган маалда дагы өзүңө бир аз ошондой кайгырганга убакыт берип коюп, анан макул бүттү, эс алып бүттүңбү деп өзүңдөн сурап коюп, анан кайра ошол жолду көздөй улантуу экен да. Анан айткым келгени, жыйынтыкта бак дөөлөт ооба адамдын баардыгына берилет, ооба ошол дөөлөт эле баарыбыздын башыбызга тоголок болуп келет, анан бирок ошону тоголотпой, түшүрүп албай, дайыма башыбызда кармап жүрүүнүн ачкычы көрсө туруктуулук экен. Айткым келген ойду түшүндүңөр деген ойдомун. Баардыгыңарга ошол башыңарга келген тоголок дөөлөттү түшүрүп албай, мотивацияңарды жоготпой, башкалардын ойлорунан таасирленбей, башкалардын сын пикиринен, критикаларынан сизге айткан, балким ак ой менен айткан же көрө албай, жаман ой менен айткан сын пикирлер болсо да ошонун баардыгын туура, тунук акыл эс менен кабыл алып, туруктуу аракетиңерди уланта бергиле демекмин. Анан бул тууралуу кандай ойлоруңар болсо, кошумчалагыңар келсе, төмөндө комментарийлер жазып койгула. Мен сөзсүз түрдө окуйм баардыгын, баардыгына жооп берем. Жакшы туруңар.